Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош облустунда Д. жоопкерчилиги чектелген коому менен А. ачык акционерлик коомунун мыйзамсыз иштери токтотулду. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Эркештам унаа жол көзөмөл өткөрүү пункт аркылуу жүктөрдү тоскоолдуксуз жана кезексиз таш өтүү үчүн чек ара кызматынын жооптуу кызматкерлери менен жең учунан сүйлөшүп алып, системалуу түрдө оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан мыйзамсыз акча чогултуу менен алектенген Д. жоопкерчилиги чектелген коомунун жана А. жоопкерчилиги чектелген коомунун мыйзамсыз иштери токтотулду. Жогоруда аталган схема атайын ишкерлерди түзүүдөн турган. Алардын негизги иши Д. жоопкерчилиги чектелген коому менен А. ачык акционерлик коомунун автотранспорт каражатынын ар бир айдоочусунан кезекке туруу үчүн 1000 сом өлчөмүндө акча каражаттарын мажбурлап өндүрүү болгон. Салыктык текшерүүлөрдүн жыйынтыгы мамлекетке 14 миллион сом өлчөмүндө зыянды орду толтурулду. Чек ара кызматкерлерине карата тергөө иштери уланууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети министрликтерге, ведомстволорго жана мамлекеттик мекемелерде коррупциялык кылмыштарды аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча иштерди улантууда. Ысык көл райондук сотунун 2 мыйзамсыз чечими аныкталды. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 2015 жылы Ысык көл райондук соту тарабынан Ысык көл облусунун Чоктал айылында жайгашкан Royal Beach мейманканасынын аймагында 8,19 гектар жер тилкесин жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп берүүгө негиз болгон чечим чыгарылганы аныкталды. Тактап айтканда, мамлекеттик каттоо кызматынын каттоо делосунда Ысык көл райондук сотунун аталган токтому менен менчикке берилген жер тилкелеринин аянтында олуттуу айырмачылыктар бар. Башкача айтканда, сот бир иш боюнча материалдык пайда алуу максатында ар кандай өлчөмдө жер аянттары менен 2 мыйзамсыз чечим кабыл алган. Ысык көл облусунун сот органдарынын мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында мамлекетке 42 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында ыкчам иликтөө иш-чаралары улантылууда.